Кыргыз Тайм каналынан сиздер Кыргыздын чыгаан инсандары жана кызыктуу фактылар жөнүндө биле аласыздар. Бүгүнкү берүүбүз Азия жолборсу Эмилбеков тууралуу болмокчу. Элим кыргызым өчтү дебегин, дайым жакшылык умтул бир алдыган элегин. Жигит сен да сезе бил, ишен келет кезегин, желбиреткин бийиктикте кыргызымдын желегин. Ак мөңгүрүү аскарым өзүң, асманым өзүң. Кылымдарга ырдалып бүтөз, дастаным өзүң. Жерим Кыргызстан. Siz üçün оңой каналга жазуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргыз Тайм каналы менен бирге болуңуздар. Оюнда ардайым, Кыргызстан атыңды да. Саламатсызбы, Самат? Сиз бир нече айдан кийин чемпиондук куруу үчүн күч сынашат экенсиз. Айтсаңыз, атаңдаш тууралуу укканда кандай кадамдарды баштайсыз? Бардык спортчулар сыяктуу интернеттеги видеосунан артыкчылык, кемчилик жактарын караштырып жатабыз. Ноябрга чейин кенен убакыт бар. Ал ортодо ВЭФ уюмунда дагы бир беттеш өткөрүүнү пландап жатам. Андан кийин машыгуу үчүн бир айга Россиядагы Хабиб Нурмагомедовдун клубуна кетем. Беттешке чукул даярдыкты кененирээк айтып берсеңиз. 15 күн калганда диетага отуруп, катардан камыр, таттуу, туздуу тамактарды чыгарабыз. Жер жемиш, белогу бар тамактарды көбүрөөк колдонуп, кечки 6-дан кийин тамакты токтотобуз. Атайын диетологдордун кеңешин алып турабыз. Беттешке чукул 9-10 килограмм салмак таштайм. Негизи өзүм 77 килограммдык категорияда мушташам. Ал үчүн сууну көбүрөөк ичип, машыгууларды күчөтөбүз. Башкысы тер чыкса эле салмактан түшөсүң. Ойлогон салмакка жете албай кыйналган учурлар болду эле. 2015-жылы Дагестан менен Кыргызстандын ортосундагы беттеште атааңдашым 77 килограмм болуп чыкса, мен андан 2 килограммга көбүрөөк болуп калгам. Негизи тең чыгышыбыз керек эле. Анын машыктыруучусу салмакты түшүр деп туруп алды. Ошентип бир күндө 2 килограммды кетиргем. Бир эле күндөбү, кантип? Таанымал спортчу Актелек Жумабек уулу экөөбүз Мончодо атайын термо кийимдерди кийип, бул бөлмөдө кечке отуруп тер менен чыгарганбыз. Аз убакыттын ичинде салмакты түшүрүп, денем кайра калыбына келгенге жетишпей калды. Жыйынтыгында жеңилүү ызасын тарттым. Экинчи мындай кайталанбайт деп ойлойм. Убагында салмакты куубай коюу спортчулар үчүн чоң ката. Анан салмакка түшкөндөн кийин көз караштар дуэли болот эмеспи? Ошондо эмнеге спортчулар чабыша кетишет? Көбү моралдык жактан бири-бирин сындырам деп ойлошот. Менде андай кадамдар болбойт. Кыйындыгыңды рингде көрсөтүшүң керек. Чыккандан кийин утулуп калсаң уят эле болосуң. Биздин спортчулардын беттештерде физикалык даярдыгы жакшы болгону менен психологиялык жактан аксап калганы иш жүзүндө көрүнүп турат. Моралдык даярдыгыңыз тууралуу эмне айта аласыз? Чындыгында биздин спортчуларга кыйын эле. Мурун Швецияда машыгууга барганда спортчуларды 5-6 машыктыруучу айланчыктап турарын көрүп келгем. Бири тамагын, экинчиси ден соолугун, күчүн даярдашат экен. А бизде бир машыктыруучу 10дон ашык баланы карайт. Спортчуларыбыздын көбү Кыргызстанда урушуп жүрүп, чет мамлекеттеги турнирлерге чыкканда өзүн жоготуп коет. Форма жагынан 1000 мыкты болгонуң менен баары бир моралдык жактан сынып каласың. Сизде андай учур болду беле? Рингке жаңы чыгып жүргөн маалда Ирандагы турнирде кеченин башкы беттешине чыкмакпыз. Урушка чукул коркуу сезими күчөп, бурулуп алып кетким келген. Биринчиден чоочун жер, экинчиден ысык аба ырайы муунтуп туруп алды. Бирок Кудайдын буйругу менен атааңдашты утуп алдым. Жеңишке жеткендеги сезим түшүнүктүү. Утулуп калганда кандай абалда болосуздар? Акыркы жолу Акмат Кадыровдун турниринде атааңдашка техникалык нокаут менен утулуп калдым. Жеңилгенде бир жума өзүңдү жейсиң, эч кимди көргүң келбейт. Телефон чалууга да жооп бергиң келбей калат. Бир жагынан машыктыруучуң да наалат айтат. Ошондо эмнеге утулдум деп ойлойсуз? Организмдеги керектүү витаминдердин жетишсиздигинен болду окшойт. Ал витаминдердин баасы $1000 чапчыгандыктан демөөрчүлөрдөн колдоо болбой калды. Спортчулар утулганын мойнуна албайт дешет. Кесипкөй спортчу утулганды да билиши керек. Жыгылган күрөшкө тойбойт болуп, кызыл чеке болгондорду түшүнө бербейм. Менин урушумда деле калыстар адилеттен тайганда унчукпай башты жерге салып рингден кетип калганбыз. Утулууну жеке күнөөм деп кабыл алам.
Турнирге барган келгендин акысы, тамак ашыңар кандай болот? Чакырган уюм болгон каражатты көтөрүп берет. Биздин милдет жакшы даярдык менен мыкты беттеш көрсөтүп берүү. Жыйынтыгында шердок көрсөткүчүң толот. Акчалай да сыйлыктар берилет. Сыйлыктын өлчөмү менеджериңдин сүйлөшкөнүнө жараша болот. Кайсы беттеш өзүңүзгө көбүрөөк жагат? Былтыр октябрда Москвада өткөн ВЭФ турниринин профайт версиясында атааңдашым джиу-джитсу боюнча дүйнөнүн чемпиону Имам Атаевди экинчи раундда боорго тээп нокаутка кетиргем. Бул эстен кеткес салгылашуу болгон. Боорго тээп дегениңизди иш жүзүндө элестетип жатам. Албетте спортто бири утуп, экинчиси утулушу керек. Ошентсе да адамдык сапатка салып аяп койгон учурлар болобу? Менде аяоо деген жок. Алдыга келген мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Сизге Азия жолборсу кайманаты эмнеден улам ыйгарылып калган? Дагестандык мушкер Багаутдин Абасовду уткандан кийин ВЭФ уюму ыйгарган. Бул жөн гана кайманат эмес, беделдүү наам болгондуктан жоопкерчилиги чоң. Негизи башынан эле ММА'ди тандабасаңыз керек. Кичинекей кезимде Токтогул шаарчасынан эркин күрөш менен машыга баштадым. Кийин номер 5-кесиптик лицейинен курулуш жагын окуп, Россияда практикада жүрүп, 1 жылдай дзюдо менен машыктым. Бишкекке келгенде колумду да күчкө келтирейин деп кикбокска жазылдым. Ал эми эрежесиз мушташка досумдун сунушу менен келип калгам. Залдагы машыктыруучулардын көзүнө илинип, 1 жылдан кийин жакшы жыйынтык көрсөтө баштадым. Жалпысынан эрежесиз мушташта жүргөнүмө 6 жыл болду. Спортко болгон мамилеңиз кандай? Мен үчүн спорт хобби, өзүңдү таанытуу деп ойлойм. Каражат тапкыдай жумуш эмес. Кудайга шүгүр, спорттун аркасы менен дос тааныш көттүм, эл жер көрдүм дегендей. Борбордогу МУИТ окуу жайынан архитектура боюнча билим алгам. Сизге колдоо көрсөткөн адамдар кимдер? Биринчи кезекте үй бүлөм, өзгөчө апам. Апам өзү КУ окуу жайынын баскетбол боюнча курама командасында ойночу. Спортто абдан жакшы түшүнөт. Чыга турчу беттештеримдин баарынан кабардар болуп турат. Тайынем, тескерисинче мени аяйт. Өкүнгөнүм, 2009 жылы атам каза болуп калды. Кичүү иним да спорт тармагына аралашкан. Жогорудагы берүүбүз Спутник KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Кыргыз Тайм каналы дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Кийинки берүүбүздө амандашканча сак саламатта болуңуздар. Ак мөңгүлүү аскарым өзүң, асманым өзүң. Тылымдарга ырдалып бүткөз, дастаным өзүң. Жерим Кыргызстан. Жерим Кыргызстан. Дайым жакшылык умтул бир алдыган элегин. Жигит сен да сезе бил, ишен келет кезегин. Желбиреткин бийиктикте кыргызымдын желеги. Ак мөңгүлүү аскарым өзүң, асманым өзүң. Тылымдарга ырдалып бүткөз, дастаным өзүң. Жерим Кыргызстан. Жерим Кыргызстан. Эли менен бир алдыга барата, урпактары көп ийгилик жарата. Сен да аракет кыл, сага деле жараша. Эмгегиңди тежебей, бараны балаша. Бурчак туура тегерени аскалар, ашык болуп суктаныша жери бизге башкалар. Сен да сүйгүн жериңди, ыйык көргүн таштаба. Бүт дүйнөнү колго алып бир алдыга башкада. Ак мөңгүлүү аскарым өзүң, асманым өзүң.
Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео болуп жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар. Жерим Кыргызстан.